Саламатсыздарбы? Бизде бүгүн конокто профессор Кадралы Конкобаев. Рахмат убакытта биздин студияга келгениңиз үчүн. Жакында мына бул сиз стулуңузда кармап турган атлас. Байыркы түрк жазууларынын атласы деген. Бул биринчи том болуп атат, чыгыптыр. Эми 7 том болот деп атасыз. 7 томго ушунча эми чогулду материал. Эми бул китеп чын-чынына келгенде Орхон Енисей жазма эстеликтери боюнча көп эмгектердин баардыгын топтолгон бир жыйындысы катары түшүнсөк болот да. Себеби бүгүнкү күндө 750ге жакын Орхон Енисей жазма эстеликтеринин үлгүлөрү биздин колубузда бар. Азыркы түркология илиминде ошончолук паспорттолуп, кайсынысы кайсы жерде экендиги, кайсы региондордо экендиги, кайсы мамлекеттердин курамында экендиги бүгүнкү күнү белгилүү. Бул 130 жылга жакын убакыт болду бул жазуулардын изилдене башташына, же дешифровка болгонуна. Муну 1892 жылы 93 жылы биринчи даниялык окумуштуу Вильгельм Томсон дешифровка кылган, түрк деген сөздүчү. Анан кийин ошол менен эле параллель Владимир Радлов Петербургда дешифровка кылып, 2 айырмасы менен экөө тең илимий коомчулукка сунган. Мына ошонун бери 18-жылы 125 жылдыгын эл аралык түрк академиясы, бул Кыргызстан, Казакстан, Азербайжан, Түркиянын президенттери курган эл аралык түрк академиясы ошонун 125 жылдыгын Парижде ЮНЕСКОнун 7-залында чоң бир эл аралык конференция катары уюмдаштырып, ЮНЕСКО менен бирдикте өткөрдүк. Ошого мен да барып катыштым. Ошондо ЮНЕСКОнун 7 тилинде ушул академиянын уюштуруусу менен форум өттү. Ошол форумда мынабереке Орхон Енисей жазма эстеликтеринин окулушунун, дешифровка болушунун 125 жылдыгы, Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгы, андан кийин жок болуп бара жаткан түрк элдеринин 16 түрк элинин өкүлдөрү ошо ЮНЕСКОнун 7-залында өз тилдеринде сүйлөп, ошолорду 7 тилге, ЮНЕСКОнун 7 тилине которуп турду да, ошондой бир чоң форум өтүп, абдан чоң кубаныч болду. Себеби түрк тилинде 7-тил катары Түркия түрк тили дагы эсептелет, бирок башка түрк тилдерин, мисалы үчүн кыргызча, казакча, мисалы үчүн мен кыргызча доклад жасадым ошондочу. Анан ошондо Вильгельм Томсондун ошо окушунун, Радловдун окушунун абдан кызыктуу докладдары окулду. Ошондо 5 түркологко, урунна менен изилдеген 5 түркологко Вильгельм Томсон медали ЮНЕСКОнун 7-залында тапшырылды. Алар германиялык Ларс Яхонсон, түркиялык Осмон Фикри Серткая, москвалык Игорь Кызласов, кадимки Кызласовдун уулу, анан кийин Кармушин, москвалык окумуштуу бар, мыкты изилдеген. Ошол анан кийин 5-чи мага ошол Вильгельм Томсон медалин ыйгарышты. Мен үчүн бул чоң кубаныч болду. Ошондон кийин ага чейин эле биз көп нерселерди жасап чыгарып, конгресстерге катышып, мен болжол менен бир 37-38 жыл жалаң ушул байыркы түрк элдеринин эстеликтерин, анан кийин жазма эстеликтерин изилдеп, менин алгачкы экспедициям 1987 жылы октябрь-ноябрь айларында Монголияда башталган. Тоникук деген жазуу эстелик. Анан кийин ошол ар жыл сайын
мен Борбордук Азиядагы түрк элдериндеги Россиянын курамындагы азыркы түрк элдеринин бардыгына бардым. Биз биргелешкен Бутанаев, Кармушин, Дмитрий Васильевтер менен мен өзү түркиялык Жеңиз Ал Жылмаз дагы окумуштуулар өзүмдөн Нурдин Усеев, Негизбек Шабданалиев деген окуучулар менен бир канча жолдон биз экспедицияларды уюштурдук. Мына ошолордун натыйжасында биз өзүбүз чогулткан башка түркологдор ошо 120 жылдан ашык убакыттан бери чогулткан эстеликтердин бардыгын топтоп, ошолордун ичинен бир 12-13 жазууну мен эки окуучу менен жаңыдан таптык. Алтайдан таптык, Кыргызстандан бирөөнү таптык дегендейчи. Мындай ийгиликтерибиз болду. Ошолордун бардыгын бириктирип туруп, эсептеп, кысаптап бар жогун. Көп ойлонуп туруп карасак, булардын бардыгы 7 том. Башында 10 том деп ойлодук. Бирок 10 том болгондо көп болуп кетет экен. Материал жетпей калат экен да. Биз ошо 7 томго ар бир 750ге жакын түрк жазма эстеликтерин ар бирине өзүнчө кайсы жерде жайгашкан, кайсы таштын бетинде, кайсы буюмда, алардын сакталган жери кайсы жерде, канча тамгадан турат, тамгалардын өлчөмдөрү канча сантиметрден, калыңдыгы канча, ичке, ошо майда бараттарына чейин жана GPS-тен меридиан сызыктарын аркылуу дагы аныктап, GPS көргөзөт. Каерде экенин. Жана меридиан сызыктар, градустардын бардыгын. Анан кийин бул ар бир байыркы түрк алфавитин, орхон жазууларынын алфавитин канча тамгадан турганын, алардын варианттары кандай экендигин ошол 120 жылдын ичинде окумуштуулар ар түрдүү окуган. Бир эле жазууну 5 окумуштуу окуган, бир эле жазууну 10 окумуштуу окуган. Ар башка. Ар башка. Ар бири ар башка окуган. Кээ бирлери болжолдоп эле соккон, кээ бирлери аябай деталдуу. Бирок бир дагы жазуунун так окулушу жөнүндө айрымдары бар. Так окулганын далилдеп айта аласың. Бирок көп сөздөр эски болгондуктан жазылыш менен окулуштарында бүгүнкү түрк тилдериндеги сакталыштарына карата булардын бардыгын тактоого туура келет да. Биз ошол мисалы үчүн 10 окумуштуу окуган жазуунун ар бир окумуштуу кайсы жылы кандай окуган, кандай транскрипция кылган, кандай транслитерация кылган, кантип которгон аны. Кайсы тилге которсо да, англисче кандай которгон, орусча кандай которгон, түркчө кандай которгон. Ошолордун бардыгын талдап келип, акырында мына береки атластын ичинде биздин өзүбүздүн окуганыбыз бар. Кыргызча. Өзүбүз окуп, кыргызча окуп, анан кийин мүмкүн болушунча баягы маалыматтардын бардыгын тактап, жалпылаштырып деген сыяктуу көп нерселерди колго алдык да. Мындай атластар мурда деген Мелерианский чыгарган 1920-жылдарда. Кийин буларды деген Радлов чыгарган. 40-50 жылдарда Малов чыгарган. Ошо өздөрүнүн учурунда табылган, окулган эстеликтерди өзүнчө чакан кылып чыгарышканда, атластар дагы бар. Бирок мына береки ошол 120-130 жылга жакын мезгилдин ичинде топтолгон, окулган эстеликтердин бардыгын ошолордун ичинде жанакы мен айткандай биз өзүбүз тапкан, Алтайдан, Кыргызстандан тапкан жазуулар бар. Ошолорду да окуп киргиздик. Мына береки биринчи том, бул 7 томдун ар бир тому бүт региондордогу жазууларга, баягы географиялык ареалына жараша жайгаштырдык. Мисалы үчүн мына береки биринчи томдо азыркы Россия Федерациясындагы Алтай Республикасындагы жазуулар жөнүндө маалыматтар бар. Ошон 115 жазуу. Ошонун ичиндеги ар бири жөнүндөгү маалыматтар бар. Анан эң акырындагысында бизге жардамчы болуп жүргөн, ушу табылышына жардамчы болгон Борис Киндиков деген энтузиаст, өзү сүрөтчү, скульптор,
ушундай 6 айлык тууганыбыз бар. Ошонун жардамы менен биздин экспедициялардын баарын кыдырып жүрүп тиги жерде болушу мүмкүн, бул жерде бар, мен тигини көргөм, же бул жерде болушу мүмкүн дегенде биз бир канча жыл катары менен Алтайда экспедиция жүрүп, ошол 12 жазууну таптык да. Эми бул дагы абдан кызыктуу нерсе да. Бул түркологияда жаңы жазууну табыш, 1000 жыл, 1,5 жыл мурдакы жазууну табыш, анын окулушун элге сунуш кылышын дегеле ал деле бир кызмат мындай карагандачы. Анан ошентип ар томдорго бөлүштүрүп, мисалы үчүн Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстандагы жазууларды, мисалы үчүн Кыргызстанда 54 жазуу бар. Ошолордун баардыгын чогултуп, Жетисуу атлас деп өзүнчө чыгарган жатабыз. Кудай буйруса, быйыл жылдын аягына жакындап чыгышы мүмкүн. Экинчи том. Экинчи тому. Калган дагы 2 жылдын ичинде чыгат. Себеби материалдар бизде бар. Айрым, мисалы үчүн биздин экспедициядан кийин мына пандемия тигиндей болуп, биз 3 жыл, 4 жылдын ичинде экспедицияга бара албай калдык. Эми Кудай буйруп жол ачылса, акыркы экспедицияга барып, акыркы табылган, ар жыл сайын табылып атат жаңылар. Ошолорду кошумчалап, 2 жылдын ичинде, максимум бир 3 жылдын ичинде 7 томду тең чыгарсакпы деген ниетибиз, аракетибиз бар. Анан кийин эми бул атластын бүт ошол Орхон Енисей жазма эстеликтеринин бир 7 томдук атласка бириктирилиши бул түркологиянын тарыхында, түрк мамлекеттеринин тарыхында биринчи эмгек. Бардыгы бир жерге топтолуп атканчы. Атай ойлонуп, жет өлчөп бирге истегендей жумуш жасадык. Себеби бул дайыма окулуш керек, дайыма такталыш керек. Себеби ичинде көп маалыматтар изилденген жери жок. Мисалы үчүн жалгыз эле тилдик тамгалардын окулушу, тыбыштык түзүлүштөрү жана транслитерация дегендер. Булардын баардыгы өзүнчө бир татаалдыктар. А бирок ошол чоң жазуулар, чакан жазуулардын ичиндеги түрк элдери жөнүндөгү маалыматтар, мисалы үчүн кыргыздар жөнүндөгү маалыматтар албетте кызык. Ошолордун баардыгын чечмелеп, философиясын, антропологиясын, башка түшүнүктөрдүн баардыгын, мисалы үчүн диний теңирчилик түшүнүк деген сыяктуу нерселердин баардыгын дагы кошумча изилдеп, көп адистер катышып, бир комплекстүү изилдөө жүргүзө турган нерсе. Эмне себептен керек дебейсиңерби? Мунун эң башкы себеби мамлекет болгондо гана жазууга муктаждык пайда болот. Мамлекет болбосо эл оозек сүйлөп эле жүрө берет. Мамлекет болгондон кийин аны башкарыш керек. Себеби анын курамында ар түрдүү элдер бар. Биринин тилин экинчиси түшүнбөгөн элдер бар. Ошол мамлекеттин курамында илгери түрк мамлекеттери, мисалы үчүн 531-жылы түрк каганаты курулган. Анан кийин булар деген эки бөлүнгөн. 691-жылы булар чыгыш түрк каганаты, батыш түрк каганаты болуп бөлүнүп кеткен. Ошол учурда уйгур каганаты болгон. 745-жылдан 840-жылга чейин. 840-жылдан 10-кылымдын аяктарына чейин кыргыз каганаты болгон. Кыргыз каганатын 10-кылым менен эле бүтүрүп коеюн десең, 12-кылымдарга чейин келген маалыматтар бар. Булардын баардыгын тарыхый жагынан тактай турган учур мезгил келди. Көп жактары мындай караш керек. Эмне себептен мен буларды айтып атам? Себеби мынау кыргыз этнониминин 2200 жылдыгын биз Манас университетинде белгилегенбиз. Кийин бул айтылбай кетти. Менде документтер менен бар. Бул идеянын баардыгы мен чыгаргам. Анан бул мамлекеттик деңгээлге Аскар Акаевичтин ошол демилгени колдоп, кийин бул кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгы деп дүйнөлүк деңгээлге таанып кетти. А биз Манас университетинде кыргыз этнониминин
тарых Кытай тарыхнамасында жазылышын 2200 жылдығын өткөрүү жөнүндөгү демилгени мен көтөрүп чыккан Манас университетинечи. Ошону Ирешат Генч деген Манас университетинин ошол убактагы ректор өкүлү мен ал киши менен аябай кенен сүйлөшүп, ошондон кийин ал киши мен кагаз жазып барып, Карыбек Молдобаев Манас университетинин ректору эле, ал киши борбордук бул биздин ак үйгө жазып, анда Осмон Акын Ибраимов мамлекеттик катчы экен. Ал ошол мен жазганды негиздеп туруп, Карыбек Молдобаевтан келген каттын ордуна өзүнүн атына Акаевка кат жазган. Менде документтер бар. Ошолор кол коюлган. Аскар Акаевич абдан кубанып, бүт тарыхчыларга тааныштырып, бул өткөрөбүз деп чоң жумуштар болгон. Анан ошондон кийин кыргыз этнонимин кыргыз деген элдин атынын тарыхта жазылышын 2200 жылдыгы кийин кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгы деген маселелер чыкты. Өткөрүлдү, абдан жакшы болду, оон тааныды. Эми бул жердеги эң башкы нерсе мына береки китеп атлас эмне үчүн маанилүү? Мунун маанилүүлүгү бүт түрк элдеринин 2200 жылдан бери, азыр 2223 жыл болду быйыл. Ошо жылдан бери мамлекетти болгондугунун күбөсү, мамлекеттүүлүктүн күбөсү. Биз жөнөкөй эл эмеспиз, биз мамлекет курган элбиз. Коомдошуп, ирилешип, уюмдашып жашаган эл экенибизди көргөзүп турат да. Мына ошонун эң орто кылымдардагы эң мамлекеттүүлүктүн, элдүүлүктүн эң башкы белгиси жазма белгилери. Булар ошол далилдүү белгилер. Асмандан алынган жок. Ошол мамлекет доорундагы мамлекет курган элдердин жазуулары. Анан мен бир топ конгресстерде мен Жеңиз Алжылма сыяктуу атактуу окумуштуулар конгресстигине мындайларда биз кеп кылып жазып жүрүп, азыр элдин кулагына деле сиңип калды окшойт. Мурда кабыл алуучу эмес да, себеби байыркы түрк жазма эстеликтери, Орхон Ииси жазма эстеликтери деген сыяктуу жалпы ат менен аталып келген да. А бирок мына бүгүн деле кыргыз элинин мамлекети бул Кыргыз Республикасы. Кыргыз Республикасынын эң башкы белгиси ал мамлекеттик тили, кыргыз адабий тили, мамлекеттик. А бул дагы мына береки китептер дагы ошол өз учурундагы жанакы мен атап кеткен түрк мамлекеттеринин мамлекеттүүлүгүнүн белгисинин жазуулары. Биринчи далил ошол. Ошол байыркы түрк жазмалары менен кыргыз тилинин кандай эмеси байланыш? Бул жерде мындай. Бул жерде мындай байланыш бар. Жанакы бир канча 100 жылдын ичинде бүт түрк жазма тили, байыркы түрк жазма тили, Орхон Ииси жазма тили дегендин негизи бар. Себеби бүгүнкү түрк тилдерине булардын бардыгы орток мурас. Тигил түрктү алсаң дагы бүгүнкү, башка түрктү алсаң деле сөзсүз байланыштар чыгат, тилдик байланыштар. Себеби түбү бир болуп атпайбы баары жогунчу. А экинчи жагынан алып караганда, мен ушул китептин баш сөзүндө миф жана реалдуулук деп баш сөз жаздым. Ошондо атайы белгиледим. Бир атанын, бир эненин баласы болгон сыяктуу, бир баланын атасы энеси болгон сыяктуу эле бул жазма тилдин дагы ээси болот. Алар мамлекеттер жана мамлекетти курган элдер. Ошондуктан мына береки байыркы түрк каганаты деген мамлекетти, чыгыш түрк каганаты, батыш түрк каганаты деген мамлекеттерди курган негизги эл Оғуздар. Оғуз элдеринин бүгүнкү тукумдары Түркиянын түрктөрү, түркмөндөр, азербайжандар, гагауздар, саларлар, Ирандагы халаждар. Булардын көк түрк каганатынын негизги куруучулары. Ал эми булардын курамында, башка түрк каганаттары курамында бүт түрк элдери болгон. Бир жагынан жана жалпы байыркы түрк жазма эстелиги деген туура келет. А экинчи жагынан
мына Орхон жазма эстеликтери азыркы Монголиянын аймагынан табылган 100дөн ашык жазма эстеликтердин бардыгы бул ошол огуздар курган көк түрк каганатынын жазма эстеликтери. Огуз тилинин эстеликтери десек болот. Андан кийинки эстелик бул уйгурлардын 745-жылы куруп уйгур каганаты деген жазуулар азыркы Батыш Монголия, бүгүнкү Туванын аймактарындагы уйгур каганатынын 100ге жакын жазма эстеликтери бар. Ошол жазма эстеликтер байыркы уйгур каганатынын же байыркы уйгурлардын жазма эстеликтери деп ачык айта алабыз. Ал эми булардан сырткары ошол учурдагы мамлекеттердин эң кубаттуу бүт түркөлөрүн бириктирген мамлекеттердин бири бул Кыргыз каганаты. Кыргыз каганатынын негизги куруучулары кыргыздар. Биздин ата бабаларыбыз. Бүгүн изилдөөлөрдүн жоктугунан кыргыздардын көңүл бурбагандыгынын натыйжасында Енисей кыргыздары деп койгон, анда мурдакыдагы кыргыздар, булардан тараган 25тин тегерегинде башка элдер бар. Биздин түз тукумдар. Алардын бардыгы бүгүн Кытайда бар, Сибирдеги түрк элдеринде бар. Мисалы үчүн сахалардын, якуттардын 3төн бири Енисей кыргыздары курган. Ошол Енисей кыргыздарынын көп эстеликтери бүгүнкү якут элинде, саха эли бүгүн да сактап коргоп келет. Мен 2 жолу Якутияга барып, аябай таң калып келдим. Көп нерселерди көрүп, көзүм ачылып келди. Ошол кыргыздардын калган эстеликтерин якуттар бүгүн дагы сактап келет. Мисалы үчүн тайдын эти алардын улуттук тамагы. Тайдын кабыргасы, семиз кабырга. Кымызы, ичкен кымызы саамал, кымыз, анан кичине ачып бир канча күн өтүп кеткенде кара кымыз деп коет. Кадимки кымыз. Эми буларга айта берсе аябай көп маалыматтар бар. Мына ошол кыргыз каганатынын, кыргыздар курган кыргыз каганатынын курамында башка элдер да болгон, бирок негизги куруучусу кыргыз каганатынын кыргыздар болгон. А кыргыз каганатынын жазма тили Енисей жазма эстеликтери деген эстеликтер 400дөн ашык эстеликтер биздин колубузда. Мына эки биринчи томдогу бул Алтай Республикасындагы жана Алтай крайындагы 115 Енисей жазма эстеликтери камтылды. Бул түздөн түз кыргыз каганатынын жазма эстеликтери. Байыркы кыргыздардын адабий тили. Мен ушулардын бардыгын мынау китептин жанакы реалдуулук жана миф деген баш сөзүмдө жаздым. Менимче бул бүгүн эле жаза койгон жокмун. Мен буларды немелерге да чыгаргам. Конференциялардагы билдирүүлөрүмдө айткамын. Демек, бүгүнкү күнү Кыргыз Республикасы мына 30 жылдан бери эле же Октябрь революциясынан эле курула калган мамлекет эмес. Биздин адабий тилибиз 5-кылымдан бери келе жаткан адабий тил. Ортодо ар кандай тарыхый окуялар болду, бурулуштар болду. Бирок биздин түбүбүз жана 2223 жылдан бери бу белгиленген гана тарых. Андан мурдагы да тарых бар да. Ошондуктан мамлекетти курган, жазма тилди колдонгон, мамлекеттүүлүктүн бардык белгилерин тарыхый учурларда сактап келген элдин тукумдарыбыз. Ошондуктан мына өрекинде Атластын пайда болушу бул кыргыз мамлекетинин болгондугунун, өкүм сүргөндүгүнүн, жашагандыгынын жана жоюлуп жок болуп кетишинин белгилери. Ушинтип жоюлуп жок болуп кетпеш үчүн эң биринчи иретте ар бир Кыргызстандын ар бир жараны мамлекетти көздүн карагиндей сактоого аракет кылыш керек. Ак эмгегин мамлекеттин өнүгүшү үчүн жумшаш керек. Себеби биз мамлекетибизди
тарыхта жок кылганда жок кылбоонун жолун издешибиз керек. Бизге мамлекеттүүлүктү миңдеген жылдар сактай турган ориентирди табышыбыз керек. Бул мамлекеттик чоң деңгээлдеги кыялдар. Бул ошондуктан мына береки өткөн тарыхты билбесең, сени деген замбирек менен атат дегендей эле орустун сөзү бар го. Ошол сыяктуу нерсе. Биз өткөнүбүздү абдан жакшы өздөштүрүшүбүз керек. Анан мен ушу сөзүмдүн акырында айта кетейин. Бул эмгек Эл аралык түрк академиясынын көмөгү менен чыгарылды. Анан кийин мына береки экинчи чыгарылышында биздин экс-президент Сооронбай Жээнбековдун коомдук фонду каржылап, мына береки 500 китеп болуп чыкты. Ушул китепти ушул апрель айынын орто чендеринде бир таанытымын, бет ачарын өткөрүп коелук деген ниетибиз бар. Эл ушунчалык эмгектин жасалганын билбейт. Ошондуктан мына Назар Ньюс телеканалы дагы бул кабарды мен аркылуу биринчи неме айтылып атат. Мен бул жерде бир гана өтүнүчүм бар. Биз бир нерсени кыйратып салдык деп айткым келбейт. Мен окуучуларым, эки окуучум менен Нурдин Усеев, Негизбек Шабданалиев менен жасалган аракеттерибиз бул да улантылып атат. Эгерде Кудай буйруп 7 томдукту чыгарып койсок, Сооронбай Жээнбековдун коомдук фондусунун ниети бар. Экинчи томдун, үчүнчү бардык томдорду чыгарууга аракет кылабыз деп. Ушулардын баары ишке ашып кетсе, кандай жакшы жумуш болот эле. Бирок мына ушул күнгө чейин мени бир гана өкүндүргөн жагдай бар. Ушундай мамлекетибиз туруп бир дүйнөгө таанылган мамлекет болуп баратабыз. Мамлекеттин ушундай байыркы эстеликтерине көңүл бөлбөгөнүнө өкүнөм да. Эми Кудай буйруса жакшылык болор. Ниетибизди тескери бузбай турушубуз керек. Аракет жасашыбыз керек. Жаштарыбызды, окумуштууларыбызды тарбиялашыбыз керек. Университетибизди билимдин өнүгүшүнө, билим берүүнүн өнүгүшүн жолго коюшубуз керек. Илим изилдөөнү конкреттештирип жолго коюшубуз керек. Мамлекет ошончо мамлекет. Элди кармап тура турган эң негизги нерселер ушулар да. Ошондуктан мамлекетибизге мен жан дилимден ийгилик каалайм. Рахмат. Убактыбыз аз эле калыптыр, бир 3-4 мүнөт. Жакында сиз жаңы эле Америкадан келдиңиз да? Кандай эмне иштер болду? Америка Кошмо Штаттарында. Жакшы болот экен. Америкага дагы бул идея деген бир балекет болот экен да. Көп окумуштуулар канча жылдан бери жазып жүрүшөт. Бул америкалык жергиликтүү эл жана индейлер деген, индейстер деген нерселер бул Берингов кысыгы аркылуу Азиядан Алтайлардан өтүп кеткен экен тияка деген теориялар бар. Ал теориялардын кийинки 50 жылдын ичинде, 50-60 жылдын ичиндеги окумуштуулардын изилдөөлөрү дагы ушундай экендигин көргөзүп турат. Ал турсу мына генетикалык РНК, ДНК, гаплатифтерди изилдөө дагы буларды көргөзүп турат. Ушул идеяны биздин жигиттер менен, Америкадагы окумуштуулар менен талкууласак, алар кабыл алып, азыр эми аттарын айтууну айтпай эле коеюн. Биздин кыргыз жигиттер Америкага барып жайгашып иштеп, кичине бутуна туруп калган жигиттер ушуну колго алып, биздин элчилик дагы Америкадагы жардамдашып, бул проект жүзөгө аша баштады десек болот. Байыркы кыргыздардан тараган элдер, бүгүнкү кыргыздар менен индейлердин көчмөндүгү мындай бизге теңирчилик түшүнүктөрү, башка жагдайлары менен окшоштуктарын жалпылаштырып салыштыруу маселелери турду. Ошону Америкадагы бир топ окумуштуулар жакшы колдошту. Биздин Түркияда да чоң окумуштуулар, Казакстанда Адил Ахметов деген аксакал академик китеп жазган, ошолордун баары колдошуп атат азыр. Мен бир айга жакын жүрүп, Американын 7 штатын кыдырып, бир 30га жакын шаарларын, музейлерин, индейлерин өздөрүнө барып
бир изилдөөлөрдү кайттык. Азыр 3 окумуштуу Америкада изилдөөлөр жүргүзүп атат. Антропологдор, тарыхчылар, фольклорчулар, мен баягы түрколог, тилчи катары биз баарыбыз күчүбүздү бириктирип, быйылкы жылдын эсебинен бир аракеттерди жасап атабыз. Кудай буйруса жаңылыктарыбыз бар. Алардын баардыгын эли журтубуз менен сөзсүз бөлүштүрөбүз. Себеби эскибизге байланышкан ар бир тарыхый маалымат эли журтубузга керек нерсе. Булардын баардыгынын бир гана эки максаты: мамлекетибизди сакташыбыз керек. Мамлекетибизге кичинекей бир жардамы тие турган маалыматтар болсо, биздин эл ошого сугарылыш керек, ошолордун ээси болуш керек. Өзгөчө жаштарыбыз байыркы биздин тарыхыбыз, байыркы түшүнүктөрүбүзгө сугарылыш керек. Ошондон жанакындай Түгелбай Казактын Улутман деген передачасы бар. Улутун сүйгөн, улутун жактырган, улутуна кызмат кылган, ошолор курган мамлекетине кызмат кыла турган. Биз жанакы улутчул деген сөздү дагы оң маанисинде колдонсок, азыр мекенчил деген жакшы сөзүбүз бар, терминибиз. Ушулардын баарын бириктирсек, бизде мекенчил, улутчул, улутман жаштарыбызды мамлекетибиздин келечектеги ээси болсо деген жакшы ниет да, башка эч нерсе жок. Рахмат чоң. Дагы ийгиликтүү ишке ашсын. Тигил Америка менен дагы долбоорлор, мына бул 7 томдук башка иштер дагы бардыгы. Рахмат сизге. Бизде конокто профессор Кадралы Конкобаев болду. Мына 7 томдук атлас, байыркы түрк жазмаларынын атласы 7 томунун биринчиси чыгып, эми экинчи тому жылдын аягына чейин мүмкүн жарык көрүп калат. Рахмат сизге. Сиздерге да рахмат. Саламатыңыздар. Назарыңыздын көрүүчүлөрүнө ыраазычылык билдиребиз. Рахмат.